ошондой эле кыздар берди. Кыздар кеңеш болуп атканда шайлоону өткөрүп кимге ишенет. Кыздар өзү ишенип, бул эжебиз болсун деп шайлоо жүрүп, 5 кишини шайлап, 5 киши анан бир жетекчини шайлап, кыздар өзү самоуправление. Азыркыда планды өзүңөр түзүп, төкөм мына азыр. Насаат эжеке, насаат. Бул жерде эмнеде буйрук чыгып эмне алганы менен биз эмне деп кабыл алабыз? Азыр уже үйрөтүп эмне кылып атабыз? Насаатчы. Буларга мына биз эмне кылып атканда кеңешчи. Анан мени жакшы эмнени айтты, мына көрдүңөр, жакшы оюңар бар, эксперт. Бул жерге эжеке мугалимдердин өзүнөн баштап бардыгы эмнелер кеңеш берем, эмне кылам, ата-энелердин арасында түрдүү кесиптин ээлери, түрдүү эмнелер бар да, түрдүү тажрыйбалар. Аларды чакырып алсаңар, жана эжеке айткандай, анан алардын лекциясы, алардын ою, алардын каалоосун силердин кыздар каяка барыш керек деген каалоодо ал айта берсе, аларды нотация кылат да, балдар укпайт. Күндө эле бир нерсени айта берет ата-энелер. Мугалимдикин дагы нотация катары кабыл алышы мүмкүн да. Кеңеш болуп, алар айта турган сөздү бул тренерлерге эмне кылып шуну үйрөтсек кандай болот деп багыт берип койсок, булар ошону үйрөтсе, булар бири-бирине кабыл алат да. Вот ошон үчүн эмне кылсам, мына эжеке өзүңөр көрдүңөр, силер түшүнөт экен, жакшы көп эмнеден эмне кылыптыр. Силерде мунунун моделин эмне кылып туруп, мунунучу пилотный кылып алып туруп иштесек болот экен да. Чакан мектепсиңер, анча чоң эмес. Анан бир эмнени эмне кылсаңар, мына Алыбаев мектебинде кантип иштеп, силерде эле 175 ушунча окуучу болчу, 179бу? Жок, мен биринчи келгенде, канча жыл мурунчу, саны ушундай чектелүү да силеркинде. Анан ким менен эң чоң эмне минези мына нерде мен буларда максатын бекер сурабадым да, мына бардык келдик. Бизде мурдагы иштей болуп атат да, 100 жолу барып келдик. Курмановага 100 жолу барып, анан активный дедик, кыздарын алып келдик, окуттук, алар барды, колдоо жок, эч нерсе жок. Ал жерде жумуш болбой, шундан уже эмне кылдык да. Биз эми кандай модельди кылдык? Булар эмне бар? Мына жерде кимге таасир этиш керек? Мына эжекедей. Кыздар кеңеш дегенге эмне кылып, ар бир мектепте биз кеңеш түзгөнгө аракет кылып, кыздардын моделин. Кыздар кеңешинин активисткаларын эмне кылып, кийин ошол эжеби бар да, бүт мектепте буйрук менен дайындалган жооптуу адам бар. Аны только айтып, сиз эми насаат же кичине эмне кылып туруңуз, кыздар өзү иштесин, бири-бирине салып, мындай ыкмалар көрсөтүп койсо, тез эле ынанат уже эжекелерчи, педагогдор түшүнөт аны, көп жерде айтып атпайбы. Анан мындай карасаңыз, мына назик эмне толтура да айдемидей кыздарчы. Өздөрү түшүнтүп, бири-бирине, булар бири-бирине айтса эмне да, бири-бирин жакшы билет. Ким андай, ким мындай. Анан жанагы бир кумалак бир карым майды чиртет дегенде, бир кыз бир айылдын машуган аталарга доо келтирет. Ал оюн көрбөзүн, ал кызчы. Аталар биз дагы калпак кийип баш көтөрүп жүрсөк айтат да. Ай, мынтип культурно айтып коет. Силердин айылыңарда бир мындай эмне окуя болду эле деп коет. Эмнени айтасың дейчи? Кимге насаат айтып, кимге оозуң ачасың? Бир кыздын минезинен. Ошону мына бардыгыбыз кыздар кимдики? Коомдуку. Ошол айылдын жакшы болсо, жана жакында ата-эне керек эмес, айыл